Алмаз Акунжанович, бизде мындай да бир нерсе болуп кетет да мындай адам өлүмүч, ушул медицина тарабындачы хайп болот. Укмуш мындай немеси ар кайсы жакка тарайт дагы, бүт интернеттерге тарайт дагы, андан кийин иш жабыла баштайт да. Бүт мындай резонанстуу моменттердин баары ошондой да. Мына баягы стоматологияда каза болуп калган кыз боюнча да, жана 3 жашар. Алмаз Акунжанович, мына сүрөтү. Бул сүрөттө көрүнүп турат. Кыз чарчап калгандан кийин бул кызды аябай кыйнашкан. Колунда катетер бар, могу немесинде ожогу бар. Көкүрөгүндөчү. Анан кийин баягы эле иш туура эмес каралып атат. Мен аны билем. Аны баары билет. Бирок ошондон айрыла албай койдук таптакыр элечи. Бири-бирибизге тааныш болуп чыгып, дос болуп чыгып, коррупция баягы эле. Хотя бы бир иш мындай, до конца качан мындай. Таң каласың да, если честно, мындай ишти алып келет да магачы. Кабинетте окутканда таң каласың да. Судмеддик эксперттердин ойногонуна таң каласың, следственный мероприятиялердин ойнолгонуна таң каласың да. Момундай эле кетип берет да, мындай складный эчтеке жок биздечи. Качан могуга ким жоопкерчилик тартат ушул нерсегечи? Жок эч кандай жоопкерчилик. Жанагы неме медучреждение ошол операция неме тишин дарылаган медучреждение лицензиясы жок болгон. Өлүп калган кызды, чарчап калган кызды булар өздөрү реанимировать эткенге аракет кылышкан, хотя реанимациясы жок болгон булардын. Андан кийин реанимировать эткенге аракет кылганы аз келгенсип, жана жаны жок кызды апасына таштап туруп качып кетишкен доктурлар, стоматолог доктурларчы. Анан биякта экспертизада мындай деп чыгыптыр, Алмаз Акунжанович, мен эксперт эмесмин, бирок экспертизада эң кызыктуусу мындай деп чыгыптыр. Судмедэкспертизанын биринчи корутундусу менен экинчи корутундусу эки бөлөк чыгып жатыптыр да. Бирөөсүндө жанагындай кетаналбы, анан кийин ушул дарыгерлар колдонулган деп чыгыптыр, экинчисинде таптаза болуп чыгыптыр да. Андай болбойт. Канга бир нерсе препарат попадать эткенден ал препарат канда калат. Анан андай препараттар эгер жок боло турган болсо, анда эмнеге колунда катетер турат кыздын? Катетерди ошол коет да, ошол водитель үчүн коет да ошол катетердичи. Ушундай бизде ушундай мындай качан бир ушундай расследованияларды, следственный мероприятияларды качан бир жакшынакай жасай баштайбыз, качан бир жоопкерчиликтүү адамдар табыла баштайт аягына чейинчи. Анан эптеп эле бири-бирибизди тууган-суугандары чогулуп эле, акча чогултуп эле эптеп бири-бирибизди чыгарып кетишибиз керек да. Рахмат, жоопкерчиликтен. Рахмат.